Zaman buzulbayt tuğanlar. Adam buzulad. Zaman bul asman jer, ay kun. Alar kantip buzulad. Asman menen jer oşol avalda turat. Ay menen kun oşol avalda çıkıp batıp jatat. 12 ay var. Al buzulbayt. Zaman hiç kaçan buzulbayt. Adam buzulad. Adam kantip buzulad. Birinci adamdın peyli niyeti buzulad. Özümçül bolot, men ele men. Namaz okugandağı, namaz okubaganda. Namaz okugan ne deydi? Hep de şu. Özüm ele beyişke kirsem boldu, kalgan menen işi yok. Niyet albatta tuura, beyişke kireyin degen, biroq özüm ele degen niyet tuura emes. Başkalarçı. Başkalar kayka varsın. Düğüne jagынан dagы men ele tapsam boldu. Жалпыны ойлоп, бардыгына болсун деген үммөтпүз biz. Жалпы барын ойлогон, өзүмчүл үммөт эмесмиз. Муса пайгамбардын үммөтү, өзүн ойлосо болду эле. Баласы дагы, аялы дагы өзү билет, мен эле оңолсом болду деген үммөт Муса пайгамбардын үммөтү эле. Алар өзүн эле ойлош керек эле. Башка менен иши болбосун, себеп аларга пайгамбар айтат. Ал пайгамбар кетсечи, башка пайгамбар келет. Алар да ошондой эле. Biz sizler андай үммөт эмеспиз. Өзүмчүл болбошубуз керек. Мен эле дебешибиз керек. Дүйнө жактан болсун. Мисалы дыйкан, кошунанын дыйканчылыгын ойлосо, ушуга суу жетпей атат, ушуга суу болсун, ушуга суу берели. Бири-бирибизди ойлой турган болсок, Аллах бизди ойлойт. Аллах асмандан жамгыр жаадырып берет. Ушундай жамгыр жаадырып берет, суудун дагы муктаждыгы болбой калат. Себеби биз бири-бирибизди ойлоп жатабыз. Ал эми ар бирибиз өзүбүздү сууду бул өзүнө тартат, деги түнү менен урдап өзүнө коет. Анда Аллах Таала сууну да токтотуп коет, кургакчылык да кылып коет, жок эле болуп калат. Эмне үчүн? Себеп биздин пейлибиз бузулган болот да. Анан биз отуруп алып айтабыз, zaman buzuldu. Zaman kantip buzuldu? Zaman buzulgan жокtu. Adam bul meni menen sizbiz. Men niyet kılsam, menden elge payda olsun. Siz niyet kılsanız men. Eng çoң payda ruhani payda. Eng çoң payda birödün ahiretine jetkizgen payda. Birögө bir jakşı sözdü, jakşı amaldı, namazdı, daratты үйrөtүp койгон eng çoң payda. Ekinci dengelde dүйnөsүнө payda jetkizүү. Kеңешиңиz менен, жардамыңыз менен, bir туура багытты көрсөтүү менен, кандай жол менен болсун, bir пайдаңыз тийген болсо, Allah sizge eselep көбөйтүп берет. Кайсыл адам bir musulmanın кажетін бүтүргөнгө аракет кылса, бүтүрүп бере албайт ал. Бирок аракет кылып чуркап жүрөт да, bir документ жумушу же дагы башка bir жумушу, мен ушуга жардам берейин деп артынан чуркап жүрсө, Аллах Таала бул адамга 10 жылдык этикаф кылган соону берет. Этикаф деген мечиттен чыкпай түнү күнү намаз окуган. Sahabalardan biri birödün bir muhtaclığı bir cumuşu olup kalsa oturgan jerinden etikaftan çıkıp ketkende siz meçitte etikafka oturdunuz ele go. Men otursam 3 gün 5 gün oturarmın. Birok bunu kızmat menen 10 yıldık etikaftın soğun alam dedim. Birödün bir kacetin bütürüge артынан çırkap жүрсөktü.